паровой кылып берсин. Азыр президенттин баштангы Садырың бу, Мадымароваң бу, олардын төргөстөрүн чөнтөгүн гана ойлоп атат азыр, чын-чынына келгенде. Кылсын, паровой кылып берсин, мына ошондо мына дың жок болот бизге. Турабы? Энди бир элдер энди айластан жагып атат да, көмүрдүчү. Турабы? Аба мына машиналардан булганып атат. ТЭЦ. Ана ошол жерден булганып атат. ТЭЦтен чыккан погоданы көр. Кийин мына Калызордо мусор бар. Ал деле күйүп жатат. Өзүбүз багып атабыз азыр. Карапайым элде күнөө жок. Айластан жагып атат. Мына түтүндү көрүп атасыңар, чыгып атат. Şu кичине моорудан чыккан түтүн эмне болот эле. Мыналар азыр көмүр жакпаса тоңуп калабыз, Мына азыр шарты жок, багыштар эмне кылат? Бизге ошогон бечара адамдар, квартиранттар жагып атат. Айласы жок кылып атат бул ишти. Көмүрдөн болду көбүнчөсү. Анан могу мусор деле көп деле неметпейт болуш керек. Машинанын деле жанагы түтүнү анча деле влиять этпейт болуш керек. Сезондо баары тең от жаккандан ошондон болуп атат да. Шаар өнүкпөй эле айыл болуп кетти да. Тегерек четтин баары тең эле частный сектор, бүт баары тең эле кичинекей, то есть бир этажный үй болчу. Ошолордун баары тең от жагып атат, ошондон болуп атат да, менин оюмча. Мурункудай эле от жагып келгенбиз. Мурункудай эле жашоо болуп атат. Толкуна ушул эмени жагыш керек. Мусорду. Завод иштеши керек, завод иштетпейт. От жаккандан канча жылдан бери эле от жагып келатабыз. Көмүрдүн баары качествосы сонун эле. Жөн эле болбогон нерсени жасап. Аткопторду колдонбойт, эч ким колдонбой алган. Мурун болсо жанагы швейни сектин эмелерин жакчы. Азыр биз өзүбүз салып кетип атабыз. Эч ким жакпайт аны. Жакпай калган. Элдин баары оңолду. Таш көмүр алып, таш көмүр менен эле жагып эле жашап атышат. Ана таш көмүрдүн иши болуп атат, мынтип атат, ал болбогон нерсе. Бул бизге гана болуп эле эме? Ана машиненики да бар. Машиненики деле андай эмес. Негизи фильтрация жок да шаарда, ошолго чыгып атат го дейм, басамдан. Мисалы башка чоң шаарлардын баарында эле фильтрация бар. Мен мисалы Астанага да барып келип жүрөм да, ошол жактарда да толтура. Аларда да биздей эле, бизден да катуу иштешет, бирок фильтрация болуп турат. Негизи ошондон эле го дейм, фильтрация жок бизде шаарда. Анан машиналерден да чыгат. Мисалы бир эле бизде кир болуп атпайбы шаардын абасы. А башка шаарда деле бар мисалы. Өзбекстанда деле бар мисалы, бизде эле жер айдып жашашып. Тажикстанда деле ошондой. А бирок негизи фильтрация жок го деп эле ойлойм да, мен өзүм эле оймош, жеке оюм ошондой да. Аба действительно мусордон бузулуп аткан боякта, конушта. Свалка жабылганы кичине түтүн азая түшкүндө көрөт баары. Мурун эле ушундай эмес беле. Биз кайка барабыз азыр, например, бул кышта от любой киши жагат да. Илгертен эле жагып келаткан отубуз да ошол эле да. Көмүрүн, например, каяктан алабыз. Анда полный үйдүн баарына газ чыгарыш үчүн анда полный газ өткөрүп бериш керек.